Mandatım, bakıtım, mandatım talayım. Коррупцияга шектелгендер, соттолуп чыккандар, бийликтегилердин кудалары, саясатчылардын уулдары, мурдагы жана азыркы депутаттар, саясатка эзели аралашып көрбөгөндөр. 5 yılda bir gelgen baktımdı, sen üçün varsın çaştımбы. Бул жылы бир мандаттуу округдардан түрдүү талапкерлер шайланып чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган алдын ала жыйынтыктарга караганда бир мандаттуу округдардан бир дагы айым талапкер жеңишке жете алган жок. Ошол эле маалда жогорку кеңештин 10 чакты азыркы депутаттары кайра бир мандаттуу округдардан депутат болгону турушат. Сиздер менен мен Наргиза Асекова бүгүн бир мандаттуу талапкерлерди талдап беребиз. Быйылкы парламенттик шайлоо аралаш система аркылуу өткөрүлгөндүктөн Кыргызстандын ичинде 36 бир мандаттуу округ түзүлгөн. Өлкө боюнча дээрлик 300дөн ашуун талапкер депутаттык мандат үчүн ат салышкан. Эреже боюнча бир мандаттуу округдардан эң көп добуш топтогону жеңүүчү деп табылат. Анда эмесе ар бир округдун жеңүүчүлөрүн ирети менен тааныштырып баштасак. Ошонун санын тактап коюңуз, Алгачкы 3 округ Баткен облусунда түзүлгөн. Лейлек, Баткен жана Кадамжай шайлоо округдары. Номер 1 Лейлек шайлоо округу боюнча Чыңгыз Ажыбаев аттуу талапкер алдыга оозунуп чыкты. Ал добуштардын дээрлик 33%-на ээ болгон. Чыңгыз Ажыбаев мурун Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасында тергөөчү болуп иштеген. Саясатта жаңы жүздөрдүн бири десек болот. Андай кишиден бирөө эле болуш керек да. Ошо да. Сага конкуренциянын эмне кереги бар? Номер 2 Баткен шайлоо округунда Нурлан Раджабалиев аттуу талапкер жеңишке жетти. Ал добуштардын дээрлик 19%-на ээ болгон. Нурлан Раджабалиев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы болуп иштеген. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Раджабалиевди Бишкектин 1-Май райондук соту коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул салган. Эске салсак, бажыдагы коррупция анын ичинде Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши тергелип жатканда Нурлан Раджабалиевдин дагы аты аталган болчу. Сот маалында 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзүлүп, эркечтам өткөрмө пункту аркылуу транзит режиминде жүк ташып өткөн 16 000ден ашуун машиненин ар биринен алар $860 алып турганы такталган. 3 күн убакыт беребиз, 3 күн ичинде таапай. Болбосо тарымба. Жыйынтыгында Нурлан Раджабалиев бажыдагы коррупциялык схема боюнча күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен дагы кызматташып, бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруш үчүн мамлекетке 12 миллион сом төгүп берген. Номер 3 Кадамжай шайлоо округу. Бул бир мандаттуу округтан Рыспек Атажанов аттуу талапкер жеңди. Добуштардын дээрлик 17%-на ээ болгон. Эске салсак, Рыспек Атажанов жыл башында өткөрүлгөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун ишенимдүү өкүлү болгон. Мындан сырткары 2018 жылы 11 соттук четилкесин Бишкек шаарына белек кылып, ал малдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевден сыйлык алган. Тагыраагы Лев Толстой көчөсүн узартууга бөгөт болуп жаткан өзүнүн участогун шаардык мэрияга акысыз өткөрүп берген. Нам повезло, Аябай жакшы кишилер, Бирок аларга биз менен не повезло да. Кезекти Ош облусуна беребиз. Бул жакта 9 бир мандаттуу округ жайгашкан. Өлкө боюнча эң көп болуп эсептелет. Номер 4 Көкжар шайлоо округунда Өмүрбек Бакиров аттуу талапкер утуп чыкты. Добуштардын дээрлик 33%-на ээ болгон. Жогорку кеңештин 5-чакырылышында Ата журт фракциясы менен депутаттыкка жетсе, парламенттин 6-чакырылышында КСДП фракциясы аркылуу мандатка ээ болгон. Эске салсак, Иса Өмүркулов КСДП фракциясынын төрагалыгынан кеткенде анын ордун дал ушул Өмүрбек Бакиров ээлеп калган. Кызыгы, былтыркы ийгиликсиз өткөн парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен аттанган болчу. Бекер эле келе койбойт эле бир бара болгон. Номер 5 Ноокат шайлоо округунан Жусупбек Коргонбай уулу алдыда турат. Добуштардын 43%-ын ээлеген. 2015 жылы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Бирок 2018 жылы аны чет өлкөнүн жарандыгы бар деген жүйө менен депутаттык мандатынан ажыратып коюшкан. Өткөн парламенттик шайлоодо Биримдик партиясы менен шайлоого катышкан.
Номер 6. Араван шайлоо округунан Жалаулидин Нурбаев аттуу талапкер жеңишке жетти. Добуштардын дээрлик 45%-на ээлик кылды. Ал Араван районунун Алля Анар айыл өкмөтүнүн башчысы болчу. Институтты бүтүрүп алып базарга отурсунбу? Же сенчилеп айыл өкмөтү болсунбу? Номер 7. Ош шайлоо округунан Айбек Осмонов алдыда. Добуштардын дээрлик 50%-ын топтой алган. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат, бизнесмен, Мекеним Кыргызстан, Ыйман Нуру жана Биздин Кыргызстан аттуу саясий партияларды түптөгөнү айтылып жүрөт. Бирок Матраимовдор менен болгон ичара келишпестиктерден улам Мекеним Кыргызстан жана Ыйман Нуру партияларынан кол жууп калганын ЖМКлар жазып чыгышкан. Номер 8. Төлөйкан шайлоо округунан Нурбек Алимбеков аттуу талапкер алдыга озуп чыкты. Добуштардын дээрлик 41%-на ээ болгон. Жогорку кеңештин соңку 2 чакырылышынын депутаты. Бул округтан жогорку кеңештин дагы бир депутаты Шайлообек Атазов дагы аттанган эле. Ал добуштардын дээрлик 37%-ын топтогон. Бирок жеңилип калган Атазов шайлоонун жыйынтыгын тааныбастыгын, сотко кайрылаарын билдирди. Эки саясатчы эми парламенттин отурумдарында дагы ызычуусун улантышууда. Эгер 1 сом пул албай келип шайраган 17 000 элдин үмүтүн сындырам десе, ишеничин сындырам десе, мындан кийин шайлоого эч ким келбей коет анда. Эч ким келбейт, ишенбей коет. Рахмат көңүл бурганыңыздар. Нурбек Карыевич, кайрадан сөз берилет сизге баштан баштап. 7 мүнөт. Рахмат, Айда Камчыбековна. Чынында урматтуу депутаттар, мен теңелбейле коюн дедим эле, аргасыз ушул жерге чыгып, коллегам өзүнүн саясий кызыкчылыгын жогорку кеңештин ыйык трибунасын пайдаланып аткан үчүн мен дагы жооп катары бир эки сөздөрдү айтып кетейин. Номер 9. Кара Суу шайлоо округунан Искендер Матраимов жеңип, добуштардын дээрлик 63%-ын топтоду. Жогорку кеңештин депутаты, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы. Райымбек Матраимов коррупциялык иштерге шектеле баштаганда Искендер Матраимов инисин эл алдында катуу коргоп чыккан. Азаттыктын азыркы берген мына интернетке чыгарып аткан сайтындагы суроосунан кийин мен суроого беришке туура келди. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Фин полициянын жетекчиси. Сиз ушундай деп информация бердиңизби? Ошо махинацияга Матраимовдун үй бүлөсү аралашкан деп. Жок, андай информация берген жокмун. Анда эмне жазсаңыздар эми Азаттыктын ким бар бул жерде? Ким бар Азаттыкта? Мен силерден сурап бергим келет ушу. Ушуну силер берип атасыңарбы? Номер 10. Куршап шайлоо округунан Данияр Төлөнов аттуу талапкер жеңишке ээ болду. Добуштардын 25%-ын топтой алган. Жогорку кеңештин депутаты, парламентке Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген. Данияр Төлөновдун агасы Бактияр Төлөнов 2020-жылы пара менен кармалган болчу. Бактияр Төлөнов мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директорлук кызматын ээлеп турган маалда борбордогу кафелердин биринде $800 пара менен кармалганын ЖМКлар жазып чыгышкан. Номер 11. Алай шайлоо округунан Улан Примов добуштардын дээрлик 51%-ын топтоп жеңишке ээ болду. Ал дагы жогорку кеңештин депутаты, парламентке КСДП фракциясы менен келген. 2015-жылга чейин Ош шаардык кеңешинде депутат болчу. Бизнесмен Ош Прим телеканалы Примовдордун үй бүлөсүнө таандык экенин маалымат каражаттары жазып жүрүшөт. Эмне болуп атасың? Эмне болуп атасың? Жапай неме болуп? Көрсөтпөсөң жапай болот. Көрө бербейсиңби? Көрө берем. Көрөм. Номер 12. Өзгөн шайлоо округунан Элмурза Сатыбалдиев утуп чыкты. Ал добуштардын дээрлик 73%-ын топтогон. Элмурза Сатыбалдиев Бакиевтердин доорунда башкы прокурор болуп эмгектенген. 2010-жылы апрель окуяларында тынч жыйынга чыккандарга ок атуу фактысына байланыштуу айыпталып, соттолгон мамлекеттик кызматкерлердин бири. Кезекти Жалал Абад облусуна беребиз. Бул жакта 7 округ түзүлгөн. Катары менен тааныштырууну улантабыз. Номер 13. Сузак шайлоо округунан Тазабек Икрамов сурулуп чыкты. Бул талапкерди тааныштыруунун деле кажети жок. Икрамов добуштардын дээрлик 32%-ын топтогон. Жогорку кеңештин депутаты катары бир катар оңтойсуз абалдарга кептелип, социалдык тармактарда мемдерди жараткан. Парламентке Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен келген эле. Гомес
жөнүндө. Номер 14 Жалал Абад шайлоо округунан Шайырбек Ташиев добуштардын 62%-на ээ болуп, алдыга озунуп чыкты. Шайырбек Ташиев улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы, Жалал Абад мунайды кайра иштетүү заводунун директору. Буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты болууга жетишкен. Эске салсак, Шайырбек Ташиев депутаттыкка талапкерлигин койгондо Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев Жалал Абад шаардык кеңештен чыгып, мандатын тапшырып берген. Номер 15 Базаркоргон шайлоо округунан Айбек Алтынбеков аттуу талапкер эң көп добуш топтой алган, дээрлик 62%. Жогорку кеңештин депутаты, парламентке республика ата журт фракциясы менен келген, былтыркы парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан. Sen mi geldin ya? Şimdi geldin. İşin bol olsun. Номер 16 Нокен шайлоо округунан Бактыбек Сыдыков аттуу талапкер алдыда турат. Добуштардын 55%-ын ээлеген. Мурун республика ата журт фракциясынан депутат болчу. Өткөн жылы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан эле. Октябрдагы тополоңдон кийин Манас аэропортуна жетекчи катары дайындалган. Бирок арадан 3 ай өтпөй кайра кызматын бошотуп берүүгө аргасыз болгон. Курманбек Бакиевдин кеңешчиси, администрациясынын башчысы Үсөн Сыдыковдун уулу. Номер 17 Аксы шайлоо округу боюнча Нурлан Шакиев аттуу талапкер жеңди. Шакиевди шайлоочулардын 38%-ы колдоп берген. Бул киши New TV каналынын директору болот. Siz мындай чарчаган жоксуз. Мен чарчабайм да. Мен ушу кеч киргенде вампирлердей эле уйкум келбей чыгам да. Kimdi? Ya vampirlerdik, çakan içken vampirlerde türküsünü emetem de. Vampir değil mi? Номер 18 Алабука шайлоо округунан Азизбек Турсунбаев биринчиликке ээ болду. Добуштардын дээрлик 38%-ын жыйнаган. Жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты. Номер 19 Токтогул шайлоо округунан Кундузбек Сулайманов аттуу талапкер алдыда. Добуштардын дээрлик 22%-ын чогулта алган. Жеке ишкер катары таанымал. Бизнес açıp attım hele. Yaşa. Oşoğu biznesке bir 50.000, 60.000 dolar bolsa bir alaspa. Кезек Талас облусуна жетти. Бул жакта 2 шайлоо округу бар. Манас жана Талас шайлоо округдары. Номер 20 Манас шайлоо округунан Дастан Жумабеков биринчиликти башкага берген жок. Добуштардын дээрлик 40%-ын топтоду. Жогорку кеңештин депутаты, экс-спикер Тазабек Икрамов сымал бул дагы бир нече жолу сөзүнөн жаңылып, элдин талкуусуна калган. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Biz реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Номер 21 Талас шайлоо округунда Бактыбек Чойбеков аттуу талапкер жеңишке жеткен. Ал добуштардын дээрлик 35%-ын топтой алган. Жеке ишкер Арча Бешик конушу коомдук фондунун төрагасы. Кезекти Чүй облусуна берсек, бул жакта 6 шайлоо округу бар. Ар бирине ирети менен токтолобуз. Мамлекеттик даражадагы кызмат. Тигини. Мамлекеттик иштептим эле. Номер 22 Жайыл шайлоо округунан Нурланбек Азыгалиев аттуу талапкер биринчиликти алды. Аны шайлоочулардын дээрлик 29%-ы колдоп беришкен. Жеке ишкер Анилия компаниясынын директору. Номер 23 Москва шайлоо округунан Ханжеза Карим аттуу талапкер жеңишке жеткен. Алдагы жеке ишкер добуштардын дээрлик 20%-ын топтой алды. Юрист убагында Бахадыр Сулейманов аттуу депутаттын жардамчысы болуп иштеген. Кыргызстандагы Дунган ассоциациясынын төрагасы. Андай кыйын экенсиң, ушул жылдары бирөө сага пара бердиби? Номер 24 Сокулук шайлоо округунда биринчиликте Аманкан Кенжебаев аттуу талапкер турат. Ал добуштардын дээрлик 20%-ын топтоду. Сокулук районунун мурдагы акими. Номер 25 Аламүдүн шайлоо округунда Сейитбек Атамбаев алдыга озуп чыкты. Добуштардын 26%-дан ашуунун топтогон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу. Атасы темир торго түшкөндөн кийин саясатка жигердүү аралаша баштаган. Жаштыгың барда иштеп кал. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда дейт.
Номер 30 Ысык Ата шайлоо округу боюнча Акбөкөн Таштанбеков 16% добуш топтоп жеңишке жетишкен. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Бирок учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Акбөкөн Таштанбековго карата жазык кодексинин улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Себеби шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда интернеттеги социалдык тармактарда Акбөкөн Таштанбеков катышкан видео жарыяланып, ал коомчулукта терс пикир жараткан. Өзбектөрдү сага окшогон өзбектөрдү сыйлатабыз кыргыздарды. Сиз кимсиз? Сага окшогон өзбектөрдү, кыргыздарды сыйлатабыз. Сыйлап жүргүлө, уктуңарбы? Мен сыйлоо эмне кылдым мен? Сен өзбөксүң. Номер 31 Чүй-Кемин шайлоо округунда Медербек Саккараев аттуу талапкер отту. Добуштардын дээрлик 25%-ын алды. Шумкар Кайгул детективдик агенттигинин жетекчиси 2016 жылга чейин Казакстандын жарандыгын алып жүргөнүн танган эмес. Кезек Нарын облусуна келип жетти. Бул жакта 2 шайлоо округу бар. Кочкор жана Нарын шайлоо округдары. Номер 32 Кочкор шайлоо округу боюнча Мирлан Самыйкожо аттуу талапкер биринчиликте турат. Добуштардын дээрлик 23%-ын чогулткан журналист, акын. Барбы намыс, барбы сенде мырзалык, болсо болмок, өрттөй өкүм кылчалык, бай теректей зыңгырабай эмнеге, балыр сымал, былжырадык мынчалык. Номер 33 Нарын шайлоо округунда болсо жеңиш Улан Бакасов аттуу талапкерге буйруду. Аны шайлоочулардын дээрлик 54%-ы колдоп беришкен. Жеке ишкер былтыркы парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан. Кезек Ысык Көл облусунда. Бул жакта шайлоо округтардан 3 бар. Демек 3 депутат парламентке келишет. Номер 34 Жетөгүз шайлоо округунан Арсланбек Малиев аттуу талапкер сурулуп чыкты. Ага шайлоочулардын дээрлик 19%-ы добушун беришкен. Жогорку кеңештин 1-2, 3 чакырылыштарында депутат болгон. 2011 жылы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, бирок кыргыз тилинен тестти тапшыра албай койгон. Билбейм. Эмнеси эле жакпайт сизге? Кыйтыр неме дейди? Номер 35 Ак Суу шайлоо округунда Акылбек Түмөнбаев жеңишке ээ болду. Шайлоочулардын дээрлик 45%-ы дал ушул талапкерди артык көрүшкөн. Акылбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы. Ал президенттин эжеси Акат Жапарованын күйөөсү Талайбек Түмөнбаевдин бир тууганы. Түмөнбаев ички иштер министрлигинде жана салык кызматында иштеген. Ал эми 2001 жылдан тарта каржы полициясынын системасында иштеп, 2016 жылы эсеп палатасынын аудитору болгон. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого Ата Мекен партиясы менен катышкан. Номер 36 Ысык Көл шайлоо округунан Максатбек Сарбагышев 20%-дан ашуун добушка ээ болуп, башкаларды артка таштады. Ысык Көл районунун акиминин мурдагы орун басары. Анын атаандашы Жаңыл Аджыбаева бул округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш үчүн сотко кайрылаарын билдирди. Айтымында добуш сатып алуу боюнча маалыматы бар. Başı jaltırak, içi kaltırak degenlerden siyaklı da. Öyle taptı ne ya? Başı jaltırak, içi olsa kaltırak. Эми кезекти Бишкек шаарына берсек, 4 округ боюнча талапкерлер тандалды. Тагыраагы 2 округтун жеңүүчүлөрү аныкталса, 2 округ боюнча баарына каршы пунктту жеңип кеткен. Номер 26 Ленин шайлоо округунан эң көп добуш топтогон Жаныбек Абиров болду. Дээрлик 31%. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Ал 2018 жылы Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болуп дайындалган. Анын атасы Болотбек Абиров Бишкек жебине көмүр ташыган компанияга ээлик кылары ачыкталган. Кызыгы Жаныбек Абиров өз атасын менин атам эмес деп таанып чыккан. Көп узабай ал сөздөрүн артка алып, атасы чынында эле шаардык жепке көмүр ташырын моюндап, кызыкчылыктардын кагылышына жол бербейм деп уадалаганы бар. Является ли Абиров Болотбек отцом моим? Не зная этого человека, не зная журналиста, если бы это было бы лицом к лицу интервью, я думаю, я бы ответил. А в тот момент я как-то пообезопасил свою семью и подумал о безопасности своей семьи, почему я должен какой-то по телефону еще говорить о своих семейных. Номер 28 Октябрь шайлоо округунан болсо, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев биринчиликти алды. Ал 49%га чейин добуш топтой алган. Бекешев учурдагы парламентке КСДП фракциясы менен келген.
Номер 27 1 май шайлоо округунда шайлоочулар бир дагы талапкерге депутаттык мандатты ыра көрүшкөн жок. Бул тилкеде баарына каршы пунктту жеңип кетти. Шайлоочулардын дээрлик 33% каршы позициясын билдиришкен. Ошондой эле номер 29 Свердлов шайлоо округунда дагы баарына каршылар басымдуулук кылып, талапкерлердин бири дагы тандалган жок. Бул эки округда эми кайра шайлоо дайындалат. Адам деген бир нерсе кылардын астында кичине ойлош керек да. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90го чейин кыскарган. Ичинен 54-тү партиялык тизме менен тандалып алынса, 34-тү бир мандаттуу округдардан шайланып келишти. Эки округ боюнча кайра шайлоо өтөт. Бул ирет жогорку кеңештин бир гана түзүлүшү эмес, милдеттери дагы өзгөрдү. Өкмөт менен партияга бүт өмүрүмдү сайыпсантырмын. Эгер мурун парламентте көпчүлүк коалиция жана оппозициялык фракциялар сөзсүз болушу керек деген эреже бар болсо, эми ал жоюлду. Анткени жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция өкмөттү түзүү укугунан ажырап калган. Ага ылайык жаңы депутаттар министрлер кабинетине ишенбөөчүлүк көрсөтө алышпайт. Мен бир нерсеге көзүм жетти. Бийлик деген адамзаттын оорусу экен. Жаңы шайланган парламентарийлер жаңы конституцияга ылайык депутаттык фракцияларга жана депутаттык группаларга бөлүнө алышат. Эгер мурун комитеттер көпчүлүк коалициянын түзүлүшүнө жараша бөлүштүрүлүп келсе, эми ал комитеттерге кирүү укугу бардык депутаттар үчүн тегиз болуп калат. Эгер шарты туура келбесе, дароо тутуп сал да отурушубузду уланталы. Жок макул болсоң, колуңду кой да тарайлы. Партиялык тизме менен жана бир мандаттуу округдардан келген депутаттардын иштөө эрежеси, регламенти толугу менен иштелип чыга элек. Андыктан алдыда анча-мынча өзгөрүүлөр болушу ыктымал. Болочок эл өкүлдөрүнүн таржымалы сизге кызыктуу болду деп үмүттөнөм. Эгер кошумча маалыматыңыз болсо, комментарийге жазганды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова болдум. Көрүшкөнчө.